Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqat kanalım katılımcılar. Bugün 5 aprel 2013 yılı biz bir aylık ötün kaynağı çayına geldik. Şu yerden umut alıyoruz. Bizden olsaydı like başka internет koyduğum umut olanlar. Bununla birge şu yerde Muamur almaşı sandıra olatken tek pasport şol yolunda açıldı. Bizden olsaydı like başka internet koyduğum kettik onda. Umut olanlar şu açılıptır. Açılışlarken şu yerden. Şu yerden malumat alıyoruz. Bizden olsaydı like başka internet koyduğum umut olanlar kettik. Fotoğrafın kartası bunu aldı. Bununla karşılaşırken şu karanlıkta Çaykalan kara vur, yaşlar şahsın. Çaykalan kara vur. Ziyaret İslamovich, Urmatu Bakıt Kemelovich, Danir Belekovich. Bugün Kırgız Respublikası'nın İçki İşler Ministerliği'nin Una Mamleketlik Mekemesi'nin Oş Regionallık Bölümü Nokat Sektörünün açılış azemi bir aylık ötünde açılıp жатат. Açılıştan da açık dep жарыяlayм.
Зиядин Исламовичке берет. Assalamu alaikum. Hurmatlı Bel Kayraгач айыл өкмөтүнүн тургундары. Мына бүгүн сиздердин айылда майрам болуп атат. Туурабы? Себеби дегенде ушул Ички иштер министрлигине караштуу Уна мамлекеттик ишканасынын бөлүмү ушул айыл өкмөткө ачылып атат. Эми ушул Уна мамлекеттик ишканасынын ушул бөлүмүнүн ушул жерде ачылышы менен сиздердин баардыгыңыздарды ушул чын жүрөктөн куттуктап коёюн. Бул ачылганын себеби билесиздер. Бул бизде Ош облусунда эле областтык Уна ишканасы бар. Бирок качан барбасаңыздар ал жерде дайыма кезек күтмөй да. Бир күндө кээ бир адамдар бар, бир күн бүтүрө албай, эртеси күнү баргандар күндөр болот. Ошондуктан мен айтып кетишим керек, бул жерде ушул биздин ушул айыл өкмөт башчыбыз Майрамбек мырзага, райондун акими Данир Белековичке терең рахмат ушуларга. Ушулар ушул жерде депутат кылып шайлаганыңыздарда мен ушул маданият үйүнү буздуртпай алып калгам, эсиңизде болсо керек. Туурабы? Ошол жерден эл кайрылып, ушуну бизге керек, бул бузулбасын дегенде. Кээ бирлер келип ушуну биз калкалап плитадай, кирпични алып кетебиз дегенде, ошол мезгилде эле алып калганбыз. Туурабы? Мына бул жерде мына Абдурахман аке отурат. Мына буздурган жок экенбиз. Кудага Söz Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Иманалиев Данир Белековичке берет. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Бел айыл аймагынын тургундары, мына өтө жакшы сөздөр айтылды. Мен кошуп коеюн деген эле бир нерсе. Бияқта азыр мына биз Унанын филиалын ачып атабыз. Бирок мындан ары дагы элдерди тейлөө борборунун паспорт столундагы бияқта ачалы деген ниетибиз бар. Толук комплекс түрүндө бизден кызмат көрсөтүү деген ниет менен ушул Бел айыл аймагына уюштуруп атабыз да. Анан Кудайым буйруса эртең бир күнү жолубуз бүтүп калса, бул тараптан дагы бүтүп калса, ошо бир борбор бойдон калат деген ниетибиз бар. Ошондуктан Бел айыл аймагынын өнүгүүсүнө бир түрткү болот деген ниеттерибиз бар. Аны эми маселелер өтө көп. Мына Кудайым буйруса жолдорду баштадык. Мен силерден мүмкүнчүлүк менен суранып кетет элем, ушул жолго дагы бизге толук кандуу жардам бергиле. Мына кызыл сызыктарды тазалап бергенге жардам бергиле. Сууларды мына зор көрүп атасыңар. Кудайым буйруса биз 31 декабрь быйыл ушул 23-жыл 31 декабрдын чейин бүтүрөлү деген ниетибиз бар. Ушул эки бөлүм. Бул жолу бүгүнкү майрамыбыз күт болсун. Ушундай жакшы салтанаттуу иш-чаралар биздин Ноокат районунда көп өтөт. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Уна мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Шералиев Бакыт Кемелович. Саламатсыздарбы, урматтуу Ноокат районунун жалпы жашоочулары. Силерди бүгүнкү майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биз Уна мамлекеттик мекемеси 2023 жылга атайын пландарды койгон. Ошол пландын бир пункту бул Ноокат районунда Ош бөлүмүн караганда Ноокат секторунун ачылышы. Бүгүн буюрса ошол планыбыз ишке ашырды. Кудай буюрса бүгүндөн баштап Ноокат секторда Уна мамлекеттик мекемесинин бөлүмү иштеп баштайт. Бул бөлүм бир жума мурун иштеп баштады. Тестилерди баарын карадык. Уже 150 жаран бизге кайрылды. Урматтуу жашоочулар, автотранспортту катты десеңер, бияка келип сөзсүз кайрылгыла. Ош шаарына барбай эле, Кызыл Кияга барбай эле, бияка келип кайрылып консультация алып,
автотранспорт унааларына каттап кетиңиздер. Бүгүнкү урустарга чоң рахмат. Анан Майрамбек мырза, сизге да чоң рахмат. Ушу жардам бердиңиз, маданият үйдү бизге тапшырып бердиңиз. Ошо сизге да чоң рахмат. Рахмат. Анда айыл аксакалдарынан, Кайрагач айылынан, Бел айылынан бирден аксакалдарга сөз берсек, анан ачылуу азырын баштасак. Миңбаев Абдрахман Исламович аксакалыбызга сөз берсек. Чоң майрам болуп атат. Силерди да куттуктаймын. Кудайым ушул элибизге ушул губернаторубуз, акимибиз келип кут баарды береке кирди деп эсептесек болот. Себеби эл бар жерге келет. Эми Зиядин Исламович айткандай, ушу илгери баягы бузат десе баары чуркап келип бузганга аракет кылган Зиядин Исламовичтин ойлойм да мен эми. Ошон үчүн мына жерде эми биз барып эми мына жакшы болуп атат. Фермерлерди колдойлу, элетти өнүктүрөйлү, дагы башка ушу элге жакшы чечимдер чыгып атат. Эми ошону аткарыш үчүн мына өзүңүздөр да ачыш керек эле. Эми го четке ачып коюп, ушу элге кыйынчылык болуп атат. Себеби ой жогору эми бардыгын алып келесиз десеңиздер рахмат. Эми дагы калкалоо деген чочулоо бар да бизде. Анан дагы мынау үрөөн боюнча, жер боюнча, анан жанкы элим, урматтуу жетекчилер, куш келипсиздер биздин мекемебизге. Алла разы болгон болсун. Мына бүгүн бизде өтө жакшы күн болуп турат, бир элдин сүйүнүчтүү күнү болуп турат. Иншалла баары сүйүнүп турабыз. Мына эки дубандын элдери ушул жерде иштерин оңой бүтүрүп турган жакшы ишкана ачылып турат иншалла. Ушул унаа ишканасынын ачылышына шүетке ачылышына себепкер болгон унаа ишканасынын, мамлекеттик ишканасынын жетекчилерине биз элдин атынан өтө ыраазычылык билдиребиз иншалла. Алла разы болгон болсун, иштериңизге алып жардам берсин. Мына жетекчилерибизге дагы иншалла Зиядин Исламович, Алла разы болсун, сизге дагы акимибиз Данир Белеков, сизге дагы өкмөтүбүзгө дагы разы болойлу иншалла. Ушул иштерди элибиздин камкорлугу үчүн, элибиз кыйналбасын, ошко барып учурга турбасын деп ушул унаа иштерин бүтүрүп алганга бизге өтө жакшы бир неме алып ачып берди иншалла. Мүмкүнчүлүк ачып берди. Алла разы болгон болсун. Дагы мен ушул биринчи курултайдын делегаты катары сизден суранып кетем, Зиядин Исламович. Ушул жаңы тайылда турат экен. Паспорт урлаганга ошол жерден бир ишкана эки бир специалист берип, ушуну ачып берсеңиз сизден суранып иншалла. Элдин атынан суранып кетем. Алла разы болсун. Элибизге журтубузга тынчтык, амандык берсин. Ушундай элге оңой ишканалар көп ачыла берсин. Алла таала сизге ыраазычылык билдирип кетем. Алла разы болсун баарыңызга. Рахмат. Уруксат берсеңиздер, ак элечек апалардан бирөөңүздөр чыгып. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, ушул унаа мекемесинин жетекчилери келген меймандар, сиздерге да чоң рахмат катышканыңыздарга. Биз энелердин атынан, эл журттун атынан аябай сүйүнүп атабыз. Чоң рахмат ушул жердеги оштуруп аткан өзүбүздүн балдарга аябай сүйүнүчтөбүз. Ишиңиздерге чоң ийгиликтер каалап кетем. Дайыма эли журтумда топчулук, молчулук, береке пейиз берсин, ынтымакчылык болсун, эли журтума дайыма иштерине ийгилик боло берсин. Assalamu alaikum, çakırlan konaktör, buna barının tanır, özünüzün baldarısına, romatını versin. Buna son iştegen baldarın romatını versin. Asıl bana halkım, bana şu gubernatörga soru var. Buna şu evde oturganların 80% portörü var. Uşunun naraşka demedik, oşa dokumenti Bişkekten bütetegende. Uşunun da akçasını oşta tele boştan kısa balmayı. Yer şunu aytıp koy dedi, ben de aytıp atan baldarsın. En doğru, en doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzı oldu işhana olsun şöyle.
Şu işgana elimiz, yurtumuz, mana şu memleketimiz için hizmet kılgan yaxşı işganalardan bolsun. Oşonu açışka yardım bergenlerden Allah Taala umutlarınızın, rızıklarını belal kılıp, şunda işganalar el için, yurt için açılıp, sağ salamat oynayıp gülgülüyoruz. Bugünden keyin mына açıp berip koydunuz dep кайра дайып адам берди. Жанагы маслихатты айтып көрбөй калды. Жанагы Бишкек Алтай менен маселени ошол чечебиз. Барашкан айттыңар го. Бүт баса ошол чечилет. А мурда барат берип бизге алып барбайсың ошол чечилет. Сол бардым чечишин ушулашылды. Жакшы. Эч ким жак кыйналбайсыздар. Ана келгенде разы болуп кетип. Очерет жок. Geldim razı olup getir. Öte razı bulup da sebebi o var o şurada durmaydı. Döndür beni. Bana yetti özüm. Azamlar. Evet, özüm katırgan. Yemeği korodasında adamlar işte vejetat. Ay, özümün en özgür. Rahmat. Kaydım istemiyor. Elini sağlık көп қараңыздар. Жақсы Белайлы көтінің қайраға чайлыны ашылды. Адам саны көп. Сошы. Лайк басқа комментарий жазыңыздар. Оғандар. Сіздерді шолдар болды. Оғандар қараңыздар. Жақсы қандай? Жақсы қандай? Жақсы, өзіңе қандай жақсы? Осыны жеңіс екен? Мені қуат десең, қашан болса жеңісесің. Қош кеттің. Қуат ағай. Қашан болса жеңісесің. Директор. Ескі ішке кірем десең, қайырылсаң болады. Мұғалім болам десең. Сен бөлектен оқиын десең. Нөлде бойша оқиын. Нөлде тапшырам десең. Тест тапшырам десең. Баяғын алып келіп кетесің. Еске çıkan келіп. Ana. Aynura berak qara sonda. Qanday? Mana deyam. Ol. Geçen mart'ta 4'e geldi daha. Nazir'den bir 15 günde Akdeniz'in ruhsatı bilen layır uyuşturdu. Bu cana jatakhanası balдар başka yaka, kızlar başka yaka jatta. Толық şu. Hani kurslar. Şöyle Bayramek mandatlı az karsa kar ekan da. Daha keyifli bunu açıkçası. Çoğura buradan da zayda tabiri orada kalıp
экинчи этажда бар, сонун жер бар, күнөстү ошол жерде. Анда бергилер, анан кийин окутканда буларга башка кана болуш керек. Туурабы? Ооба, рахмат. Булар жакшы неме болду. Экинчи этажын пайдаланып рахмат айтайын. Биздин өкмөт өтө жакшы колдоо көрсөтүп атат биздин жаштар борборуна. Кече ошол лагерь уюштурганыбызда бизге эң жакшы колдоо көрсөтүп берип жаштарга. Милиция атайын бир участкойлар ошол жерде турду. Шуну дагычы бар. Коопсуздук боюнча. Анан отун постундарынан бери жардам берип, өзүм күнү беле келип аттым. Пара. Иштеш керек өзүң да. Рахмат. Ал ийгилик, а? Кудай буйруса, качан убакыт айтып коеюн мен. Экинчи этажын эми быйыл ремонт кылабыз. Качан? 31-августка чейин бүтүрүп бер анда. Макулбу? Давай, аракеттенебиз 31-ге мына ким берген. Also ein Bild von ihr mit dem Gouverneur. Акмен губернатор менен. Урматтуу туугандар, жана суроолорду бердиңиздер эле. Биринчи кезекте ушул жерге жанагы калктуу тейлөө борбору ачып бериңиздер деп атасыздар, туурабы? Кудай кааласа, бул боюнча сүйлөштүк. Аким менен дагы, айыл өкмөт менен дагы. Кудай буйруса ачылат. Ачабыз аны. Андан кийин жана портер боюнча аваз суроо берди эле. Азыр биз кирип бул жакта кызматкерлер менен сүйлөсөк, ушул жерден бүтүрүп беребиз деп убаданы беришти. Андан кийин азыр дагы мага суроолор чыгып атат. Ушул маданият үйү дейт, бул эле жер эмес, бул башы бар, бул жагы бар дейт. Кудай кааласа мен өзүмдүн фондумдан мына быйылкы жылдын эсебине 5 миллион акча каражат бөлүп берем. Рахмат. Ошо 5 миллионго мен ойлойм, ремонтторду бүтүрүп аласыңар деп бардым. Макул? Андан тышкары мына бул жерде азыр жаштар борбору бар экен, ачылыптыр. Аларга да ушу үстүдөн экинчи этаждан жай кылып бергиле дедик. Чогуураак мында бөлмө кылып, жана иш ордун түзүп, майлуу. Аларда бүтүрөт, кудай кааласа. Аны мен айттым, 31-августка чейин бүтүрсүн депчи. Иштесиңер, түнү күн иштеп, мен айткандан кийин ошол 31-августка чейин бүтүрүп бергиле ошо. Анан кийин азыр жанагы айтып кетти, туура бүгүнкү күндө министр айылны айыл өкмөтүнүн эсебине берип атат. Анан айттым, ошол айыл чарба департаментинен берилгенде ушул өзүнүн айыл өкмөтүнө калса депчи. Ал калат кайсы маалда? Сиздер дагы ушул айыл жердегилер кооператив ачышыңыздар керек. Дыйкан чарба ачышыңыздар керек, биримди кылышыңыздар керек. Ошондо ушул жерде калат туугандар. Анан башка айыл себеби дегенде эми сиздерден берейин десе сиздерде азыр кооператив жок, айыл чарба жок деп ошондой кылып атат. Анан мен айттым, быйылкы жылы мисалы кооперативдер жок болбосо, бир жыл мөөнөт менен берип турсун жөнөкөй элдерге дагычы кооператив жок элдерге. Себеби дегенде ошол жерлер быйылкы жылы кыштын калбаш керек. Бардыгы айдалып эгин-эгиш керек, туурабы? Ошондуктан ошол департаментке да тапсырма бергенбиз. Жанагыдай кооператив жок экен, же дыйкан чарба жок экен дебестен, быйылкы жылы элге берип турса, бир жыл менен кийинки жылга чейин кооперативдер ачылат, дыйкан чарбалар ачылат, туурабы? Андан кийин ошол жерге берилет. Ошол дагы кандай суроолоруңуздар бар? Ошолордун иши бүтпөсө дагы, иштери бүтпөсө дагы, ошолорго жакшы ширин сүйлөп, айтсаңар ошол жакшы иши бүткөн деп болуп кетет. Колуңду дегенди кыл деди. Элде чечилбесе, акимге барып, областтык деңгээлде, райондук деңгээлде чечиле турган маселелер бар да, ошол теманы Рахман ака башкача түшүнүп алды. Рахман ака Эргеш мектебинин 70 сотик жерин 92-жылдан бери иштечкен алып койдук, ошондон бир аз мен жаман болуп калдым. Алчылык берилдиребиз. Азырында биздин маданият бөлүмүнүн 2-этажына 5 миллион областтын өнүктүү фондунан бөлүп берем деп Зият Исламович айтты. Бул жерде 2-этажында стоматология бар. Бел Кайрагач айылынын жаштарынын спорт клубубуз бар кичине. Азыр өзүңүз күбө болдуңуз, шыктан окуу борбору бар. Эми 2-этажы толук ремонт болуп калса, үстүгө дагы бизге мүмкүнчүлүк болот, дагы көптөгөн мисалы банк алып келсек болот. Ардагерлер кеңеши деген бар. Рахмат, убактыңыздарды бөлүп келгенге. Мына бел айыл аймагында жакшы иш-чара болду. Бардыгыңыздарга рахмат. Азыр биз мына жерде дагы бир кичине иш-чара бар эле, ар чегилет эле, ошол жака барат элек. Рахмат сиздерге.
зыяны экен. Мына şu Ноғатта фондтун жерлери бар. Элеп алышкан. Ошону Ноғаттан берсин, айыл өкмөттөн суранам. Себеби 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан бери пайдалангандар бар. Ошолор берсин 2 гектар, 1 гектардан бега бечараларга. Ошол эң көйгөй нерсе. Эгер жер жок. Алып атабыз анын баарын, алып. Ошону жакшы кылсыңар. Ошого бергиле. Алып атабыз. Жана айттык го. Айыл чапа департаментине 50% алат, 50% айыл. Анан кийин акырын бөлүштүк бардыгыбызга жете тургандай болот. Şunu kalkışmadık kanal sistemi koşuyor. Aman mallar koşuyor. Sıramalar buna katılmaya katılıyor. İşte çok